Бул Нуокен районундагы эски Масы каналы. Сел кооптуулугу жогору тиркелердин катарында. Учурда каналдын ичин тазалоо иштерине 20 жумушчу жана 4 чоң техника тартылган. Каналды бойлой соода көркөлөрү жайгашып, үйлөр дагы тургузулган. Мында келген суунун ылдамдыгын азайтуу үчүн 4 тосмо курулуп жатат. Тендердик баасы 14 миллион 300 миң сом. Каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Курулушту март айынын аягына чейин бүткөрүү каралган. Учурда жумуш 50% аткарылды. Эгер бул тосмолор бүтсө, калктуу конуштар менен катар 546 гектар айыл чарба жери селден корголот. 2024-жылы катуу келген селдин кесепетинен бул каналдын көп жерлерин суу алып, талкалап кеткендигине байланыштуу 2024-жылдын декабрынан бери ушул жерде калууна келүү жумуштары жүрүп жатат. 4 жерге перепад жана суунун ылдамдыгын азайтуучу сооружениялар курулуп жатат. Андан кийин эки жагынан 400 метрге чейин калууна келтирүү жумуштары канал түрүн подпорный стена курулуп жатат. Былтыркы селдин немесинен оорчулугунан ушу сайдын жээктерин бүт алып кетти да, ошо тосколдон, ошо тоодон башталды бул селдер. Ошо бүт эле көп жерди алып кетти. Анан эмнелерди эми ошо жанагындай лотокторун алып чыгып отуруп бүт алып кетти. Эми азыр быйыл жакындан бери цемент куюп жакшылап оңдоп атышат, ошондон бери биягына. Бул болсо Эркин Алиев айыл аймагындагы Кыргызстан участкасындагы номер 6 тосмо. Ал Караункур дарыясынын оң жээгинде орун алган. Мында да бекемдөө иши кызуу жүрүп жатат. Бул аракеттер мындагы 150 кожолукту жана 45 гектар айдоо жерди сел суусунан сактайт. Бул объект 2025 иш мерчемине каралган. Аталган объекттин узундугу 270 метр. Азыркы убакта коргоч тосмонун телдосун көтөрүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле жардырылган таштар ташылып келип төгүлгөн. Объектини өзгөчө кырдаалар министрине караштуу Жалал Абад механиштырылган көчмө отряды аткарып жатат жумуштарды. Жаз жай айларында күтүлүүчү сел жана суу ташкындарын алдын алуу максатында облус аймагы боюнча жалпы 218 объектиде тазалоо бекемдөө иштерин алып баруу мерченделген. Дөөлөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.